Продукты кымбат. Элдер ойлошот, биякта жыргал жашоо деп. Соңуз өзүң тааныштырбай. Достор, негизи дүкөндүн ичинен видео тартканга болгондуктан Германияда соода түндөрүндө акча жыйнап алабыз. Кантип дебейсиңер мен. Эгер силер кааласаңар, акчаңарды деле алсаңар болот. Салам достор, силер менен кайрадан мен Нурсултан. Бүгүнкү видео Алпер программасы жөнүндө болмокчу. Себеби менин Instagram баракчама көптөгөн суроолор келип жатат. Да что ты, черт побери, такое несешь? Алпер программасы деген эмне, кандай кетсе болот, Алпер программасында кандай жумуштар кылынат деген сыяктуу. Бүгүнкү видеодо ошо тууралуу айтып бермекчимин. Видеону көрүп баштаардан мурдан мага подписка кыласың, лайк коесуң, комментарий жазасың. Сенин комментарий, лайктарың мен үчүн кийинки видеого чоң дем күч болот. Эң эле биринчиден бул Алпер программасы жөнүндө түшүндүрө кетейин. Алпер программасы бул тил үйрөнүү, башка мамлекеттин маданиятын таанууга жана саякаттоого эң мыкты мүмкүнчүлүк деп айтсам жаңылышпайм. Программанын катышуучулары үчүн бир үй-бүлө тандалат, анда алар үй-бүлө мүчөсү катары жашап, балдарына каралашып, жана үй тиричиликтерине жардам беришет. Алпер программасына катышуу шарттары достор, жашың 18 жаштан 27 жашка чейин болуш керек. Немис тилин А1 деңгээлинде билишиң керек. А1 деңгээли деген бул немис тилин эң башканды билишиң керек. Айдоочулук күбөлүктүн болушу шарт эмес, бирок сага чоң плюс болот. Алпер программасы менен кетүү үчүн канча акча керектелет? Мисалы мен өзүмдү алсам, 2 жыл мурда курсы KG окуу борборунда окугам. Ал жакта ай сайын 2500 сомдон акча төлөп окугам. Bir ay экзаменге даярдануу үчүн 3500 сом төлөгөм. Андан кийин экзамен тапшыруу үчүн Гёте институтка 4500 сом төлөгөм. Колума сертификатты алгандан кийин курсу KG окуу борборуна мага Германиядан үй-бүлө таап берүү үчүн жана визага чейинки кагаздарын даярдап берүү үчүн кызматына $300 акчасын төлөгөм. Посольствого виза кызматы үчүн 75 евро төлөгөм. Визага, сүрөткө, нотариуска жана ошондой кагаздарга 3000 сомдун тегерегинде акча керектелет. Андан сырткары медициналык көзөмөлдөн өтүү үчүн жана справкалар үчүн 1000 сомдой акча керектелет. Самолетко билетке мен 22700 сом төлөгөм. Эми бул ар кайсы убакта ар кандай болуп калат. Кээде кымбат болуп кетет, кээде арзан болуп кетет. Достор, Алпер программасы менен өз алдынча агентствосы жок деле келсеңер болот. Бирок мен силерге сунушум агентство аркылуу келгениңер өзүңөр үчүн чоң кепилдик болот жана ошондой эле жумушуңар аз болот. Мисалы үчүн акчаны төлөп коюп, жөнөп күтөсүңөр. Эгерде өзүңөр келем десеңер, анда силер письмо жазасыңар, посольство документтерди камдайсыңар, жана ошондой эле көп убактыңар сактайсыңар. Азыр Кыргызстанда агентстволор аябагандай көп. Ошолордун ичинен силерге сунуштарым бул эң тажрыйбалуу курсу KG'ни сунуштайм. Себеби ал жакта посольстводан кандай суроолорду берет, кандай сүйлөшүң керек, кандай жооп беришиң керек, ошонун баарын даярдап берет силерге. Германияга келгенден кийин дагы агентство силер менен тыгыз байланышта болот. Конок үй-бүлө менен тил табыша албай калсаңар, жаңы үй-бүлө таап бергенге жардам берет. Агентствонун жетекчиси Наргиза эже аябай тажрыйбалуу, бул жумушту көп жылдан бери кылат. Наргиза эже аркылуу мен жана менин жубайым жана буюрса өзүмдүн карындашым да ушул агентство аркылуу келген тат. Агентствого кайрылгыла, ылдый жака Instagram баракчасын калтырам, телефон номерин жазып коем. Алпер болуп келгенде эмне жумуштарды кыласың? Негизи ар кайсы үй-бүлөдө ар кандай шарттар болот. Мисалы үчүн
негизгиси балдарга каралашуу, аларды мектепке же садикке апарып алып келүү, сейилдөөгө чыгуу, алар менен чогуу ойноо, сабагын окутуп жардам берүү. Үй жумуштары аябагандай жеңил. Мисалы үчүн кирлерди жайып келүү, же үйдү пылесостоп коюу, же балдардын комнатасын жыйнап коюу. Негизи жумасына 36-40 саат жумуш кыласың, күнүнө 5-6 сааттан болуп калат. Бир жумада 1-2 күн дем алыш. Ал эми тосуп алуучу үй-бүлөнүн милдеттери сага страховканы төлөп берет. Ошондой эле үйдөн сага өзүңө тиешелүү бөлмө бөлүп берүү жана тамак аш менен камсыздандыруу милдетин алат. Көпчүлүк үй-бүлөлөр немис тилин окуу курсун толугу менен же жарым жартылай төлөп берүүгө макул болот. Жана ошондой эле ай сайын 260 евро чөнтөк акчасын берет. Достор, ушун менен видео аягына чыкты. Бул видеодо Au-Pair программасы жөнүндө кыскача эле маалымат бердим. Эгерде кандай документтер керек деген дагы суроолоруңар болсо, ылдый жакка курсы KG баракчасын калтырам, ошол жакка жазып сурасаңар болот. Лайк басканды, подписка кылганды жана комментарий жазганды унутпайбыз. Да, кто ж? Конечно. Конечно. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.